чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагалыгына депутат Маматалиев Марлен Абдурахманович шайланды. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Рахмат. Кадырлуу кыргызстандыктар, урматтуу депутаттар, Кудайга шүгүр, алгач ушул биздин урматтуу президентибизге Садыр Нуркожоевичке жана ошондой эле бардык депутаттар сиздерге терең ыраазычылык билдирем, таазим этем, рахмат айтам. Өзүм ушул болгон тажрыйбамды жумшап, жаш күчүмдү жумшап, ушул жерде ант бергендей эле биринчи кезекте эл үчүн, биринчи кезекте ушул мамлекет үчүн иштеп берем деп ишенип кете алам. Ошондой эле чогуу сиздер менен бардыгыбыз бирге, бир команда болуп, бир ушул жерден ишибизди алып барабыз деп терең ишенип кете алам. Президентибиз Садыр Нуркожоевич башында туруп кандай гана реформалар өткөзгөнү жок, кандай гана катуу тапшырмаларды берген жок. Ошолордун алкагында, талаптардын алкагында мамлекетибиз болбогон чоң өнүгүүгө алып келди. Экономикабыз көтөрүлдү, коррупция менен күрөш болду. Ал эле эмес мына эл аралык дүйнөдө дагы өзүбүздүн ордубуз пайда болду, авиибиз пайда болду. Ушунун бардыгы мен ойлойм ушул президентибиздин башында баштаган жумуштардын бардыгынын алкагында келип отурат. Ага дагы сиздер менен чогуу биргеликте ушул Жогорку Кеңештин салымы өтө зор. Өтө зор. Бул али алдыда эле дагы көп иштер болот. Мен ойлойм ушул созуктагы сиздер менен чогуу биргеликте колуна кол, бутуна бут болуп, биз дагы чоң салымыбыздарды дагы деле кошо беребиз. Мына Кудай буйруса, өзүбүз ушул жерде элибиз жакында эле шайлап берди, үмүт артты, ишеним көрсөттү, аманат кылып тапшырды. Ошол аманатты мен ойлойм сиздер менен чогуу эч качан жерде калтырбайбыз. Биринчи кезекте элибиз үчүн иштеп беребиз. Анан айтып кете турган дагы бир жагдай, мамлекетибиз бир, ошол мамлекетти ар кандай бөлүүгө же бир башка бир ар кандай регион болобу, же меники болобу, же сеники болобу дебей, анын бардыгына бөгөт коюп, мына менин биринчи эле тапшырмам ушул жерде аппаратка ар бир депутатка бирдей мамиле кылуу. Бардыгыбыз 90 депутатыбыз, бардыгыбыз бирдейбиз, бирбиз, бир командабыз, бир жумушту алып барабыз деп ойлойм. Ошондуктан эч кандай бөлүнүү сөлүнүү жок, баарына бирдей жакшынакай бардык кызматты ак кылып, анан албетте парламенттин дагы ишмердүүлүгүн дагы да жакшыртабыз. Мына Нурлан байке өзү канчалаган жакшы иштерди кылды. Ушул цифровизациянын да экинчи этабын кылып, комитеттерде дагы бир топ жумуштарды өзгөртүп, жакшыртып, ушунун алкагында иштейбиз деп ойлойм. Анан эми элибиз эл ишеним көрсөткөндөн кийин сөзсүз түрдө мына эл менен да жолугушууларды алдын ала графиктерин түзүп алып,
ар бириңиздердин көтөргөн суроолоруңуздар бар. Ошол жерде эл көтөргөн маанилүү жагдайлардын баардыгын чечкенге мен сиздер менен чогуу бирге барайын деген да ушундай ниетим бар. Кудай бурса 30 округ болсо, 30 округду бир жылда эле сиздер менен чогуу барып, ошол округдардын алкагында элден көтөргөн ар бир ушул талапты, эл көтөргөн ар бир маселени чогуу биргеликте ишерип, ушул аткаруу бийлиги менен чогуу иштегенге күчүмдү жумшайм. Кайсыл бир жагдайлар болбосун, мына аппаратка экинчи тапшырма, мына Кудай бурса жума күндөрү, пятница күндөрү сиздер менен чогуу, эгерде оор маселелер боло турган болсо, аларды ошол жерде чече турган бир өзүнчө площадка түзүп, тегерек столдор өткөзөбүзбү, башка бир болобу, бир депутат көтөрөбү, 5 депутат көтөрөбү, жалпы депутаттар көтөрүп, айтор ушундай көйгөйлөрдү чогуу биргеликте иштегенге ушундай площадка түзүлөт. Кудай бурса ошол айтылган элибиздин ушул наказдарын аткарганга мен ойлойм толук түрдө бизде күчүбүз да жетет, биздин да ушул укугубуз да жетет. Анын алкагында биздин эң маанилүү ушул мыйзам жазуу, эң керектүү элдин жашоосун жакшырта турган мыйзамдарды ойлойм жазып беребиз, кабыл алып беребиз. Ошолдон эле кабыл алган мыйзамдарды көзөмөлдөп беребиз. Анан ушул айтылгандай эле ушул элдин наказдарын дагы толук түрдө аткарганга мүмкүнчүлүктөрдү кылып беребиз деп ойлойм. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич, баардыгыңыздарга чын жүрөктөн дагы бир жолу ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Колдоо берүүңүздарга чын жүрөктөн рахмат.